Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Бардыгыңыздардын ушул ыйык Рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Менин атым Тимур болот, фамилиям Салиев. Нарын областына караштуу Жумгал районунда Миңкуш шаарчасында балалыгым өткөн, ошол жерден төрөлгөнмүн. Ата тегим Көгөй айылынан болот, Жумгал районунда. Бирок өскөн жерим Сокулук району. Анан бардыгыңыздарга айтпасак деле, бардыгыңыздарга билдирбесек деле өзүңүздөр билип көрүп атсаңыздар керек. Азыркы Кыргызстан өзүнүн башынан жеңил эмес оор күндөрдү өткөзүп, Кыргызстандын келечеги бир туңгуйка кептелип калгандай сезилип атат. Ар бириңиздер ойлонуп жатсаңыздар керек. Эртең кызыбыз кандай болот, жашоосу кандай болот, уулубуздун жашоосу кандай болот деп келечекти ойлоп, бирок келечектин түбүн таппай келебиз. Азыркы учурда бизге суудай, абадай керек болуп отурган мына биздин кол башчыбыз, жол башчыбыз, бир татыктуу бир президент керек болуп турган учуру. Бул менин оюм. Анан Кыргызстанда болуп жаткан азыркыга чейин көйгөйлөрдү мен башынан аягына чейин санап бербей эле коеюн. Аны өзүңүздөр менден дагы жакшы билесиздер. Мен жөн гана ушул маданият тармагында эмгектенип, маданият тармагында жүргөн инсан катары эл менен биргеликте иштеп, элдин жакшылыгында алып баруучулук кылып, анан колума ак баракты ала калып, калем сапты ала калып, бир ыр саптарын жазып коймой, акындык өнөрдү жолдоп жүргөн инсан катары ушул видео кайрылуу жасоону туура көрдүм. Урматтуу кыргызстандыктар, келгиле, бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, ар бирибиздин жүрөгүбүздө кыргыз деп согуп турган жаныбыз бар, каныбыз бар. Андыктан өзүбүзгө бир татыктуу бир президентти тандап алсак, Кыргызстандын келечеги ушунчалык бир жакшы болот деген чоң бир ишеничим бар. Менин канча убакыттан бери колдоп жүргөн, билип жүргөн, сөздөрүн угуп жүргөн бир кыргыздын чыныгы патриоту бар, баатыры бар. Баатыр десем жаңылышпайм. Себеби 10 жыл мурда айткан сөздөрү, 15 жыл мурда айткан сөздөрү мынакей азыркы убакытта ар бири так аткарылып келүүдө. Ал инсан бардыгыңыздар жакшы билет болушуңуздар керек. Саясатчы, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич мырза. Мына ушул инсанды мен чыныгы кыргыздын патриоту, чыныгы кыргыз деп жашаган бир баатыр катары эсептейм. Себеби эң башкысы Аллах деп жашап, жүрөгүндө ыйманы менен жашаган мынакей биздин анык патриот агабыз ушу Адахан Кимсанбаевич. Ар бириңиздер ойлонуп, жакшылап ойлонуп, эки жагыңыздарды карап, келечекти ойлонуп, чыныгы кыргызмын десеңиздер, дал ушул Адахан Кимсанбаевичти колдоого чакырат элем. Келгиле бир баарыбыз биригели. Келгиле бир баарыбыз бир муштум бололу. Анан бардыгыбыз биригип, бир өзүбүзгө татыктуу, өзүнүн сөзүндө далили бар, көзүндө жалыны бар, бир чыныгы патриот баатырды президент кылып шайлайлы. Ошондо Кыргызстандын келечеги биздин эң акыркы үмүтүбүз десем да жаңылышпаймын. Ушу Адахан байкеле болуп калды, Адахан мырза Кимсанбаевич. Анан урматтуу мекендештер, ар бирибиз жакшылап ойлонолу. 1000 сом, 500 сомго алдангандар. Ошол убакта эми түшүнөм, баягы ар бириңиздер акча алып коюп, кол коюп берип коюп, кээ бирөөсү билбей калып аткан чыгар. Бирок ошентсе дагы эмкиде келиңиздер. Өзүбүз бир ойлонуп, жакшылап ойлонуп, эгерде чындыгында кыргыз деп күйө турган болсок, кыргызды сүйө турган болсок, ушу Адахан Кимсанбаевичти колдоп президент кылалы. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен айтпасам дагы, кыргыздын эл башында турган президент кандай болуш керек? Өзүңөргө суроо бериңиздер. Өзүңөр ойлонуңуздар. Кандай болуш керек? Эң бир жакшы сөз бар. Тилдин көркү адабият, элдин көркү маданият дейт. Дал ошол адабияттуу, маданияттуу, билимдүү, илимдүү, эң башкысы ушу жүрөгүндө ыйманы бар, дал ошол биздин кыргыздын патриот баатыры Адахан Кимсанбаевичти
бардыгыңыздарды колдоого чакырат элем. Айта берсем сөзүм көп. Эң башкысы дал ушул келечекте уулубуздун, кызыбыздын деги эле ушу жакшы жашоонун кимдер эле жакшы жашагысы келбейт? Айткылачы, кимдер жакшы жашагысы келбейт? Ар бирибиздин жакшы жашагыбыз келет. Эртең келечекте балдарыбыз бир жакшы өнүккөн өлкөдө, өнүккөн Кыргызстанда, өнүккөн мекенде жашагысы келет. Канчалаган мекендештерибиз чет тараптарда жүрөт. Эми айтпай эле коеюн, аны өзүңүздөр билесиздер. Кыскасы, бардыгыңыздар, урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, азыр ойлоп коюшуңуздар мүмкүн. Эми сен калдыңбы деп дагы айтышыңыздар мүмкүн. Эми сен жөн эле койбойсуң, мен жөн эле коюп, эч кандай видео кайрылуу жасап, же болбосо муну колдоп, тигини колдоо деген эч кандай оюмда жок эле. Бир гана ошо Адахан Кимсанбаевдин качантан бери айтып жүргөн сөзүн угуп алып, мен башынан эле колдочумун. Анан мен жөн деле жараткан берген ырыскы менен күнүмдүк жашоомду кечирип жашай берсем деле болот. Ар бир айткан сөзгө макул болуп, ар бир айткан келип аткан күнгө макул болуп, кыскасы мына ушундай жашоодо мен жашай берсем болот. А бирок менин келечектеги балдарым, кыздарым, алардын келечеги кандай болот анда? Биз айтпасак, биз унчукпасак, биз колдобосок, биз чуркабасак, анда бардыгыбыз тең эле ошо телефондун артында лайк басып, туура колдойбуз деп жазгандан башка эч кандай пайдабыз жок. Андан көрө дал ушундай ар бириңерге кайрылат элем, ушундай видео кайрылуу жасап, аны кыргыз экениңерди далилдеп, колдоп, коштоп, бир чыныгы патриот агаларыбыздан, чыныгы патриот мырзаларыбыздан, баатырларыбыздан колдоп президент кылалы. Мынакей ошол талапкер, эң мыкты талапкер, акыркы үмүтүбүз десем дагы бир жолу айтам, жаңылышпаймын. Ошо Адахан Кимсанбаевди колдойлу достор. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Менден кетсе, кечириңиздер. Тазаланууга, биригүүгө жана кайра жаралууга карай Мадумаров менен бирге баралы.